Саламатсыздарбы? Саламатсыз Баксан эже. Ийгилик. Саламатчылык. Нургүл эже жакшысызбы? Нургүл Тайыр кызы? Жакшы эжекеңиз. Иштериңиз жакшыбы? Ооба, рахмат. Медиа сабактуулук боюнча эми өтүп аттым эле. Вебинарчы. Ошону өтүп коеюнчу. Мен да өтө элекмин, эртең бир күндөрдөн өтөм, Кудай кааласа. Мен эле калган окшойм дедим эле. Жакшы. Азыр катышуучулар көбөйө берсинчи. Ооба. Сиздер микрофонуңуздарды өчүрүп турасыздар, Нургүл эже? Мен немени кое алайын? Сабагым өтүп алгандан кийин суроолорду бересиздер. Угулуп атабы? Ооба эжеке, мен чыксам дагы болот, себеби ийгилик каалап коеюн деп эле кирдим. Катыша бериңиз болбосо. Макул, өчүрүп коёмун. Микрофонуңуздарды өчүрүп койсоңуздар, өзүңүздөр катышсаңыздар боло берет. Азыр мен демонстрация экранын кылгандан кийин, андан кийин суроолор болсо, суроолорду бересиздер, мага. Азыр 9 катышуучу болду. Азыр Майрамгүлдү кабыл кылайын. Бир 20га жетишсин катышуучулар, Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүнкү темабыз Learning App боюнчабы? Ооба, Learning Apps, анын Google формада онлайн тест түзүү. Learning Apps деген немени биле билеңиздер? Сервисти? Ооба. Ооба. Азыр ошол боюнча кичине түшүнүп. Только готовый тесттерди гана алып, готовый тесттерди алып эле биз ссылка менен окуучуларга таратып атканбыз да, ал жерде өзүбүз түзүү мүмкүнчүлүгү да барбы? Ооба, өзүбүз түзүү мүмкүнчүлүгү да бар. Ал боюнча дагы кийинчерээк видео тартам. Азыр жөн эле даяр көнүгүүлөрдү алып эле окуучуларга тартуу боюнча. Сабак өтөм. Баштай берейинби жекелер? Баштай берсеңиз жакшы болот эле. Макул, убактты кетирбей баштай берейин, Кайкинасың? Сени тилелесиң? Learning Apps деген сонун сервис менен тааныштырып кетейин. Эжекелер сураныч микрофонуңузду өчүрүп алыңыздар. Тапшырмаларды окуучуларга даярдап жөнөтсөк болот. Learning Apps деген приложение бул жерде бизде. Эң сонун приложение азыр. Микрофонуңузду өчүрүп алсаңыздар жекелер. Бул жерде мына Learning Apps деген бизде сонун сервис бар. Сиздер менен ушул Learning Apps сервиси менен кеңири таанышып кетсем. Бул сервисде ар кандай интерактивдүү тапшырмаларды окуучуларга даярдап жөнөтсөк болот. Анын үчүн биз Google сервисине кирип Learning Apps.org деп жазып алабыз. Жазсак бизге мындай болгон: создание мультимедийных интерактивных упражнений дейт. Бул да интерактивдүү мультимедиалык көнүгүүлөрдү түзүү дейт. Даяр көнүгүүлөрдү дагы окуучуларга жөнөтсөк болот. Бизде бул сайт, сервис орусча, итальянча, французча, испанча, англисче, кааласаңыздар кыргызча дагы иштейт. Анчы мышканын оң жагын басабыз дагы. Перевести на кыргызча дегенди бассаңыздар, бул жердеги биздин Google сервиси кыргызчага акырындык менен которуп берет. Бул сервиске кирип катталышыбыз керек. Эгерде катталып алганыңызда
Бизде мүмкүнчүлүктөр кеңири болот. Катталбай эле жөн эле кирсек, биз ар кандай жаңы көнүгүүлөрдү жасай албай калышыбыз мүмкүн. Анын үчүн катталыш оңой эле. Мына жерде киргизүү деген жерге киребиз. Эгерде каттала элек болсоңуз, мына создать новый аккаунт дегенди басабыз. Ушул жерди баскандан кийин имя пользователя дегенге англисче жазабыз. Мисалы үчүн Оксана деп мен англисче жаздым. Бул жакка электрондук дарегибизди жазабыз. Андан кийин бул жакка пароль жазабыз. Бул жерге пароль жазабыз. Паролубузду андан кийин мына төмөн жакка дагы пароль жазабыз. Паролду подтверждение кылабыз да. Андан кийин бул жакка шарттарын кабыл алабыз. Бул жерге галочкаларды коебуз. Галочкаларды коюп, андан кийин код безопасности деген жер бар могул жерде. Ошол жерге 0 тамгаларды жазып чыгабыз. М кичинекей М, Н чоң тамга менен, С, П англисче чоң П, Т. Только бул жерибиз англисче болуш керек. Алфавитибиз. Андан кийин мына жерде создать конто дегенди бассак, бизде аккаунт түзүлүп калат. Learnings Apps сервисинде аккаунт түзүлөт. Мен өзүмүн аккаунтум менен кирейин бул жакта. Мен Шахзада деген эжекенин компьютер менен видео тартып аткан болчумун. Ошол эжекенин компьютеринен эле кирдим. Бул жерде Шахзада логин деп туруп, мына жерге галочка койсок, биздин Learnings Apps org сервисине кирип калабыз. Бул жерден кааласаңыздар, сиздер өзүңүздөрдүн аккаунтуңуздар могул жакка түшөт. Кааласаңыздар сүрөтүңүздөр болсо, сүрөтүңүздөрдү да коюп койсоңуздар болот. Эми бул жерде все упражнения, новое упражнение, мои класс, мои упражнения дегендер турат. Бул жерден биз эми все упражнения деген жерге киребиз. Бул жакка кирсек, төмөн жакта ар кандай англис тили, астрономия, биология, математика, орус тили биздин бардык предметтер боюнча ушул жерде даяр көнүгүүлөр бар. Бул жерде даяр көнүгүүлөр бар. Бул көнүгүүлөрдү мен азыр чоң класс математикасын алып алдым. Бул жерде математиканы тандадым. Тандагандан кийин бул жерден классын дагы тандап алышыбыз керек. Мисалы үчүн классын тандап алган болсок, бул жерде классында дагы ар кандай темаларды, бул жерде квадраттык теңдеме, көп бурчтуу дегендер бул жерде темалар бардыгы чыгат. Ошол темага байланыштуу могул жакта көнүгүүлөр чыгат. Эми бул жерден мына эсептөө дегенди киргизейин. Текст киргизүү. Эсептөө дегенди басам. Ушул көнүгүүнү басканыбыздан кийин бизге бул жакта жүктөлөт. Бул жерден жазабыз. Буга 1-ди 5ке кошсок 6, 2-ге 5-ти кошсок 7, 2-ге 4-тү кошсок 6, 3-кө 4-тү кошсок 7, 4-кө 4-тү кошсок 8, 1-ге 1-ди кошсок 2, 2-ге 1-ди кошсок 3, 5-ке 5-ти кошсок 10 деп туруп иштеп ушул жөнөкөй немелерди жөнөтсөңүздөр болот, даяр көнүгүүлөрдү. Эми ушул даяр көнүгүүнү биз карап текшерип көрдүк. Андан кийин могул жакта карасак интернет ссылка деген турат. Ушул ссылканы биз көгөртүп белгилейбиз дагы. Белгилегенибизден кийин WhatsApp группаларга кирип, каалаган окуучуларыңыздардын группасына же болбосо класстын группаларына мен мына Дили деген эжекеге эле жөнөтүп турайын. Ушул эжекеге жөнөтөйүн. Жөнөткөнүмдө бул эжеке ошол көк ссылканы басып туруп эле ачат. Эжекебизге мындай болуп ачылат окуучуларга. Окуучуларга ачылганда окуучулар мындай кылып туруп жооп беришет. Экиге 3-тү кошсок, 2-ге 1-ди кошсок 3, 5-ке 5-ти кошсок 10 деп туруп жооп берсе болот. Бул жерде төмөн жакта ар кандай мои упражнения деп сактап койсок болот. Андан тышкары бул жерде жаңы көнүгүүлөрдү өзүбүз түзүп алсак болот. Дагы мен бир мисал көрсөтүп берейин. Все упражнения дегенге киребиз. Математикадан 1-чи класстын эле математикасын алып турайын мен. Андан төмөн жакка түшүп, мына состав чисел деп турат. Бул жерден эми биз мына 13 саны чыгыш үчүн кайсы санга кайсы санды кошуш керек. Ошол сандардын турган жерлерди белгилейбиз. Булар окуучулар үчүн абдан кызыктуу болсо керек. 13 саны чыгыш үчүн 9-га 4-тү кошобуз.
4-кө 9-ду кошсок 13, 6-га 7-ни кошсок дагы бул жерде карап көрөбүз. 7-ге 6-ны коштук. Андан 9-га 8-ге 5-ти, дагы 8-ге 5-ти. Ар бир мисалды биз иштеп кошкон сандарыбызды жазган сайын, мисалы үчүн 14-кө 14 сан чыгыш үчүн 7-ге 7-ни кошобуз. 8-ге 6-ны кошобуз. Окуучулар үчүн абдан кызыктуу болсо керек, ушундай кылып көнүгүүлөрдү иштесек болот. Мисалы үчүн 6-га 8-ди кошобуз. 8-ге 6-ны кошсок 14. Окуучулар кызыгып иштейт да, ушундай кылып даяр көнүгүүлөрдү жөнөтсөңүздөрчү. Эми бул жерде 12 чыгыш үчүн 7-ге 4-тү кошойлу. 8-ге 4-тү, 9-га 3-тү, 6-га 6-ны. Андан кийин бул жерде 11 саны. 7-ге 4-тү кошобуз, 6-га 5-ти кошобуз, 9-га 2-ни, 2-ге 9-ду, 8-ге 3-тү. Бул жерде 4-тү 9-га кошсок канча чыгат? Бул жерде 13. 13 деп белгилеп алсак, мындай болуп окуучуларга молодец деген баал барат. Ушул жерден эле окуучулар дагы тапшырмаларга кызыгат деп ойлойм да. Сиздер дагы ушул Learning Apps программасын колдонсоңуздар болот. Андан тышкары мен сиздерге бул жерде өзүңүздөр папка түзүп алсаңыздар болот, ар кандай көнүгүүлөр менен. Бул жерде упражненияларды аткарып, бул жерде класстар менен иштөө боюнча кийинчерээк мен дагы видеолор тартып жөнөтөм. Азыр бул жерден эми мен азыр бул жерден азыр видеомду чыгып кетейин. Эми кийинки видео сабагыбыз бул Google формада тесттерди түзүү. Google формада кантип онлайн тесттерди түзөбүз. Азыр мен сиздерге ушул боюнча кеңири көрсөтүп берейин. Google формага киребиз, бардыгыбыз билесиздер, Google сервисине кирип, Google сервисине киргенден кийин аккаунтубузга киребиз дагы. Бул жерден башынан көрсөтүп берейин, бул жерде азырыңыз каташылып кетип калды. Google сервисине киребиз. Google сервисине киргенибизден кийин бул жактан биздин бул жерде аккаунтубуз чыгат. Аккаунттун жанында 9 чекит бар. 9 чекиттин жанына мына төмөн жакка кирсеңиздер, Google диск ачылат. Ал эми бул жакта плюс создать дегенди басабыз. Басып төмөн түшсөк, бул жерде Google форма деген чыгат. Google формадан биз новая форма дегенге биз тема кое алсак болот. Өзүбүз кайсы теманы тандасак, ошол тема боюнча теманы жазып алсак болот. Новая форма деген жерге мен өзүм жакта Word'да сакталган темалар жазайын. Жумурткадан жасалган тамактар. Андан кийин описанияга каалаган сөзүңүздү жазып койсоңуздар болот. Мен мисалы үчүн технологиядан сабак берем. Технология 5-класс, технология информатикадан сабак берем. Эми ол жакка төмөн жакка түшсөңүздөр, вопрос без заголовка деген жерге окуучунун аты, жөнү деп жазышыбыз керек. Окуучунун аты, жөнү. Андан төмөн жакка варианттарга, бул жакка один спискага киребиз дагы. Текст деген белгилеп алабыз. Белгилеп бул жактан обязательный вопрос дегенди белгилеп басып коюшубуз керек. Себеби окуучу обязательный вопросту белгилеп койсок, ошол аты жөнүн жазгандан кийин, андан кийин ушул тестке кирет. Андан кийин бул жакка мектеби. Сиз эки мектепте иштешиңиз мүмкүн.
башка мектептин окуучуларына дагы ушул эле тестиңизди, онлайн тестиңизди жөнөтүп койсоңуз болот. Мектеби деген жерге дагы киребиз. Дагы один из спискадан текст тандап туруп, бул жерде краткий ответ. Бул жака обязательно вопрос басабыз. Бул жака дагы суроо коюш үчүн плюсту белгилеп, бул жака классы дегенди жазып коюшубуз керек. Себеби 5-А класс, 5-Б класс деп. Андан кийин бул жактан текст дагы терип алабыз. Бул жака окуучу кыска 5-А класс, Б класс деп жазыш керек. Андан кийин бул жерде обязательно вопросту тамызып коебуз. Андан кийин суроолорду коюш үчүн дагы плюс белгисин басабыз. Плюс белгисин басып, плюс белгисин баскандан бери башта настройка кылып алышыбыз керек. Настройкага кирип, үстү жакта могу настройкага киргенден кийин бул жерде окуучу бир эле жолу жооп берсин үчүн бул жерге галочканы коебуз. Андан кийин бул жактан жогору жактан тесты дегенге киребиз. Тесты деген жерди жандырабыз. Жандырып туруп, бул жакка бул жерди жандырып коебуз. Сразу после отправки формы деген жандырып коебуз. Ал эми бул жерде туура эмес жоопторду өчүрүп коебуз. Себеби окуучулар бири-бирине туура эмес жоопторду айтып койбош. Андан кийин сохранить этип коебуз. Сохранить этип, эми бул жактан биз кошумча суроолорду түзөбүз. Плюс белгини басабыз. Баскандан кийин бул жака вопрос деген жерге биринчи видео кошуп койсоңуздар болот. Анын үчүн ол жерге кирип, добавить видео деген бар. Ошол жерге кирсеңиздер, мына YouTube'дан каалаган видеоңуздарды койсоңуздар болот. Мен өзүмүн Байматова Оксана деген YouTube каналыма кирем дагы, өзүмүн видеолоруму жөнөтсөм болот. Сиздер башка видеолор жөнөтсөңүздөр да болот. Мен бул жерде жумуртка жөнүндө видео жасаган болчумун. Ошол жумуртка боюнча видеому азыр ушул жерге коем. Ушул жерге койгонумдан кийин жумурткадан жасалган тамактар. Койгондо мына жер мындай болуп көгөрүп калат. Көгөргөндөн кийин төмөн жакка түшсөк выбрать деген чыгат. Ушул жерге эми биз ушул видеону көрүп, андан кийин мындай тапшырмаларды аткаргыла деген сөздөрдү жазып койсок болот. Мен мисалы үчүн бул жакка кирем да, видеону көрүп чыгып, төмөндөгү тесттик суроолорго жооп беребиз деп жаздым. Эми бул жакка суроолорду кошом. Плюс белгини басабыз. Вопрос деген дүйнөдөгү оор жумуртка канча грамм? Эми төмөн жака вариант деген жака граммдарын жазабыз. 500, энтерди басып кете берсек, варианттар түшө берет. 454, 600, дагы энтерди басабыз. Бул жактан 150 грамм деп жазайын. Андан кийин дагы кошумча вариант кошо турган болсок, энтерди бассак түшө берет варианттар. Аны өчүргүбүз келсе, бул жакта X'ти бассак, удалить этип, бул жактагы биздин варианттарыбыз өчүп калат. Эми бул жерден окуучуга туура жоопту белгилеп көрсөтүшүбүз керек. Анын үчүн бул жерде ответы деген жерге киребиз. Анан бул жака балл деген жака 1 балл. Сиздер өзүңүздөр каалагандай беришиңиздер мүмкүн. Мен 1 балл деп койдум. Андан кийин туура жооп белгилесек 454. Готованы басып коебуз. Андан кийинки суроо. Дагы плюс белгисин басабыз. Бул жака плюс белгисин баскандан кийин бул жерге дагы суроолор жазабыз. Суроолор дүйнөдөгү эң кичине жумуртка. Варианттарын жазып кетет. Экран Калибринин жумурткасы. Андан кийин төө куштун жумурткасы. Мен кыска эле жазып койдум. Калибринин төө куштун деп окуучулар түшүнөт. Себеби жогорку видеодо ушул сабак боюнча видео жөнөтүп койгон. Бул жакта кекиликтин болуп калыптыр азыр. Бул жерде ылы деп тамга менен алмаштырып коюн. Андан кийин тооктун. Андан кийин ответы дегенге бул жака 1 балл коебуз. Андан кийин туура жооп калибринин белгилеп туруп, бул жактан эми готово дегенди басып коебуз. Эми плюс белгини басабыз. Басканыбыздан кийин бул жака дагы суроолорду коебуз. Оксана эже, экраныңыз көрүнбөй калды. Экран көрүнбөйт атабы? Ооба, экраныңыз көрүнбөй калды, Оксана эже.
Азыр. Так, Эмичи? идеальный государственный план. Эмичи? Бирдагы Көрүнбөйм, экран эми көрүнбөдү. Көрүндү, азыр көрүнүп жатат. Жок, баякы learning apps'тарды көргөзгөндө көрүнбөдү эч нерсеси. Көрүндү ал. Азыр эле көрүнбөй калган да. Азыр Эми эле көрүнүп көрүнбөй баштады. калды. Аха. Ооба. Бул жердеги эң кичинекей жумуртканы көрсөттүм мен силерге. Бул жактан эми туура жоопту белгилейбиз. Андан кийин бул жакка дагы суроолорду жазабыз. Бышырса аш болот, бышырбаса куш болот. Жартысы сары, жартысы ак, мунун атын ойлоп тап. Сиздер узун суроолор жазсаңыздар да болор эт. Кааласаңыздар бир аңгеме жазып койсоңуздар да болот. Жооп эмне депчи? Бул жерде жоопторун жазайын. Жумуртка, данек, не деп, бул жерде пияз, картошка деп коеюн, Андан кийин ответ дегенге сөзсүз бал коелу. Бал коюп, бул жака 1 койдук. Туура жооп жумуртка. Эми готованы белгилеп алабыз. Дагы суроо кошуш үчүн на плюс белгини басабыз. Андан кийин бул жака дагы суроолорду жазабыз. Жумуртканын жарактуулугун кантип аныктайт деген суроо коеюн бул жака. Эми бул жакта биз один из списка дегенге окуучу текст түрүндө жооп бериш үчүн текст абзац дегенди белгилеп алабыз. Окуучу могул жерге каалагандай жооп жазат, өзү каалагандай. Эми дагы бир суроо жазайлы. Жумурткадан колдонууда кандай эрежелерди сакташыбыз керек жумуртканы колдонууда? Бул жакта суроону жаздым. Жазганыбыздан кийин один из спискага киребиз дагы. Текст абзац дегенди белгилеп алабыз. Белгилегенибизден кийин эми окуучуларга жөнөтүшүбүз керек. Анын үчүн жогору жака кирип отправить дегенди басабыз. Эгерде электрондук дареги болсо, электрондук дарегине жөнөтөбүз. WhatsApp'тан ссылка аркылуу жөнөтүш үчүн могул жерге ссылкага киребиз. Ссылкага кирип, короткий URL дегенди басып көгөртсөк, бул жерде биздин ссылканы кыскартып берет. Андан кийин копировайтты басабыз дагы. WhatsApp группаларга кирип, окуучуларга жөнөтөбүз. Мен дагы эле ошол бир эжекеге жөнөтүп турайын. Дили деген эжекеге жөнөтүп турайын. Бул жака жөнөткөндө мындай көк ссылка болуп барат. Окуучулар аны ачат. Ачканда окуучуларда аккаунт болуш керек. Эми бул жерде аккаунт жок болсо аккаунт ачып алга деп айтасыздар. Бул жерде жумурткадан жасалган тамактарга мына окуучунун аты жөнүн Каримова Дилара деп жазып атат. Каримова Дилара, мектеби Акбулак, классы 5-класс, 5-А класс. Андан кийин могул видеону көргүлө деп мен видео берген элем. Ушул видеонун кызыл плейди басса, бул жерде видео көрүнөт. Окуучугачы. Окуучулар мындай кылып видеону көрөт. Видеону көргөндөн кийин мына үстүдө жазылып турат. Видеону көрүп чыгып төмөндө тест суроолорго жооп беребиз деп. Эми төмөн жактагы тесттик суроолорго жооп берсе болот. Дүйнөдөгү эң оор жумуртка канча грамм? 454. Бул видеону көргөн болсо окуучулар туура жооп берет. Андан кийин төмөндө дүйнөдө эң кичине жумуртка. Калибринин жумурткасы. Бышырса аш болот, бышырбаса куш болот. Жартысы сары, жартысы ак, мунун атын ойлоп тап. Мунун аты жумуртка. Жумуртканын жарактуулугун кантип аныктайт? Окуучу каалаганча бул жерге оюн жазса болот. Мынакей мен даяр текст эле көчүрүп койдум. Ушундагы окуучу жазат.
Бул жерде окуучу болуп аткарып атабыз. Андан кийин жумурткадан колдонууда кандай эрежелерди сактоо керек? Аны дагы окуучу өзү китепти окуп туруп жазып коет. Андан кийин отправитти басат. Отправитти басканда окуучуга баллы көрүнөт. Бул жерден просмотреть баллы. Мен 3 балл алыпмын дейт. Сиздер 5 суроодон түзүлгөн суроо кылып 5 алса, андан кийин видеолор кошумча суроолорду берсеңиздер болот. Эми биз бул жактан мугалим катары окуучунун жооп бергенин кантип көрөбүз? Бул жакка тестке кирип вопростун жанында ответы деген турат. Ответы дегенге киребиз. Киргенден кийин бул жакта диаграмма түрүндө көрүнүп турат. Биз таблица түрүндө дагы көрүп алсак болот. Анын үчүн биз бул жердеги жашыл плюс создать таблицу дегенди басып алабыз. Ушул жерди бассак бизге таблица түрүндө көрсөтөт. Бул жактан эми новая таблица создать дегенди басканыбызда бизде азыр 20 октябрь 17:26 3 суроого жооп берген. Каримова Дилара, Акбулак мектеби 5 класс. Дүйнөдөгү эң оор жумуртка 454, эң кичине жумуртка калибриники. Андан кийин бул жакты карасаңыздар, окуучу оюн жазган суроолорду бергенибизде ошол суроону кеңири кандай жазганын ушул жактан карап туруп өзүңүздөр баалап койсоңуздар болот. Мына үстү жактан чоңойтуп алсаңыздар болот мамчаларды. Ушундай кылып окуучулардын жоопторун заматта текшерип алсаңыздар болот. Бул сиздердин видео салаңыздарга өтө жакшы. Көрүндүбү видеолор бардыгы эжекелер? Ооба. Түшүнүксүз суроолор болсо бериңиздер. Ооба, көрдүк. Рахмат. Мына Ыраазычылык билдиребиз. суроо бар эле. Лөнүң апка регистрация болгондон кийин баягы биз окуучуларды иштегенин көргөнгө мүмкүнчүлүк барбы жокпу? Алар боюнча кеңири Биз скриншот кийинки видеолорумда тартам, неме упражненияларды аткарганды. Улан агай суранган болчу, Learning Apps боюнча тартып берчи деп сурангандан тарттым эле. Алар боюнча кеңири өзүм да жакшы билбейм. Алар боюнча дагы тактайм, бүгүн эле бул видеону карап, YouTube'дан карап туруп өзүм тартып чыктым да. Биз себеби өзүңөр иштеген жумушуңарды скриншот кылып жөнөтүп жибергиле бизге деп айтабыз да. Мисалы үчүн мына Google формага окшош биз өзүбүз кыра албайбыз да. Ооба, неме Learning Ошол дагы функциялар болсо керек. Мен дагы YouTube каналыма ушулар боюнча видео тартып жөнөтөм. Упражненияларды, класстар боюнча иштегенди. Бүгүн эле мен эртең менен бери карап туруп, Learning Apps боюнча видеолор YouTube'дан карап неме кылдым да, көрдүм. Рахмат. 4 эле катышып. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анан бир сунуш катары айтып Сизге Асан айтты. Мына видео скрайп боюнча сиз да жакшы билесиз. Мен билишимче эң жакшы билет болушуңуз керек. Ушул видео скрайп боюнча да бизге бир аз кененирээк маалымат берип кетпейсизби? Кийинки сабактарда, азыр эмес, эми кийинки сабактарда. Майли, видео скрайп боюнча сиз ноутбугуңузга өткөргөнсүзбү? Ноутбукка установка кылганмын. Көп болуп кетпедим, бирокчу 32 памяти 32-64 дегендер болот экен го. Мен туура эмес түшүндүм, ошо 32лик өткөн. Анан бирок иштебедим анын үстүндөчү. Себеби маалыматым азыраак да бир аз видео скрайп боюнча. Видео скрайп боюнча мен YouTube каналымда 3-4 видео тартып койгон элем. Ошону көрдүңүз, көрбөдүңүзбү? Жок. Көрбөдүңүзбү? Анда сиз кайсы группадан кошулдуңуз? Мен ошол группага видео скрайп боюнча видеолорумду жөнөтүп коем. Мен жана Ош жаш мугалимдерден кошулдум. Жаш мугалимдер мектебинде. Анда ошол жакка 3-4 видеом бар. Шрифттерди настройкалоо боюнча, кантип катталабыз, кантип темаларды ортого келтиребиз, сүрөттөрдү кошобуз,
где-то 3 же 4 видеом болса керек. Ошол видеолорду сиздерге жөнөтүп коем, а? Макул. Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Саламатта калыңыздар. Чоң рахмат. Саламатта калың.